Бул киши Садыр Нуркожоев бир 2-3 жакшы иштерди жазады. Мына легитимдүүлүк уже азыр калыбына келди. Мына Россияга барып келди, Казакстанга барып келди. Мына эме Кудай буйрса эртең уже Тажикстанга учуп атат, Өзбекстанга учуп атат. Значит, бул жакшы легитимдүүлүк, башка мамлекет жетекчилери да бул кишини жакшы кабыл алып, өлкөгө бир топ жакшылыктарды алып келип, келишимдер түзүп, иштер жакшы башталды. Значит, башка президенттер уже кадимкидей кабыл алды да, кабыл алып уже мыйзамдуулугун бекемдеди. Бул бир жакшы нерсе. Экинчи жакшы жагы, мына Садыр Жапаров Москвада мигранттар менен жолугушканда кайрылуу кылды. Мен жетектеген Мекенчилик партиясы мындан кийин шайлоого барбайт деп айтты. Бул аябай жакшы кадам да. Мурдагы партиялар ошол эле Текебаевдин партиясы, мына Ата Мекени, же болбосо Атамбаевдин СДПКсы, Бакиевдин Ак жолу, туурабы? Ушундай партиялар бар, президенттер болгон. Булардын баары өзүнүн партиясы үчүн өмөчөктөп кызмат кылган. Бүт каражаттын баарын ошого жумшаган, партиясы үчүн кол ийесине тарткан, ошо партия үчүн аракет кылган, туурабы? Мына анан бүт административдүү пайдаланган, бүт барды сатып алган добуштардын баары ушундай ишке барган. А бул киши мен мурдагылардын каталасын кайталабайм, эч кадан добуштарды саттырбайм, таза шайлоо өткөрөм, менин партиям барбайт, парламенттик шайлоого да барбайт, жергиликтүү шайлоого да барбайт деп айтты. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жакшы кадам да. Экинчи. Үчүнчү жакшы кадам, мына азыр мана жакында өзүңөр билесиңер, Москвадан келгенден кийин опера балетте маданият кызматкерлери менен жолугушту да. Жолугушуп, ошо маданият кызматкерлерине мамлекет тарабынан чоң маани берилет, материалдык жактан, башка жактан, моралдык жактан деп өзү барып ар бири баягы маданияттын эң көрүнүктүү ишмерлери менен, биз сыймыктанган эжекелер менен, байкелер менен учурашып, мына бир дагы президент ушинтип отурган эмес. Отурган, бирок эме мынчалык мындай жүрөгүнөн мындай эметкен эмес да. Көңүл бар. Бир гана Жээнбеков, мына Сооронбай Шарипович бир жакшы жери ушул мына опера балетти дагы, русский драмдарды да оңдотуп мындай жакшы жолду салып кетти. Бул киши улантып атат ушул жагынан. Мен ойлойм, бул жакшы. Анан үчүнчү дагы бир жакшы нерсе, мына жакында Кудай июль айынын 1-нен баштап ушу врачтардын, медиктердин айлыгын көтөрөм, 40% көтөрөм деп айтты. Мына бул жакшы жагы да, жакшы жагы. Эми кейиттирге жаткан кемчиликтери, мына кемчиликтери да бир айтайын. Мурдагы президенттердин катасын уже кайталай баштады. Мына ошол эле аты чыккан, баягы жаман жагынан аты чыккан, элге жеги ичкиш болду деп көрүнгөн, иш козголгон, же болбосо 10% деген аты бар, эмне сууга салса чөкпөгөн, отко салса күйбөгөн баягы эле бизнесмендер, баягы эле тиги эмелер, байлар дагы эле ошол Жапаровдун айланасында жүрүшөт. Ошолорду кабыл алып, алар менен сүрөттөтүшүп, кол кармашып, алар айтып атат, мына мен Жапаров мени колдойт, эчтеке кыла албайсыңар деген сыяктуучу. Бул туура эмес. Мен ойлойм, бул чоң, бул жөнүндө Жылдыз Жолдошко да эскертип кетти. Өзү менен чогуу жүргөн. Значит, бул чоң кемчилик. Булар менен алыс болуш керек. Алар тиешелүү жазасын алыш керек. Эгер күнөөсү болсо, күнөөсү жок болсо жазасын албай калсын. Бирок баягы аты булганып калган адамдарды айланасына чогултуп, дагы эле ошол иш кылбай атканы элди ренжите баштады. Эл уже мурдагыдай карабайт. Анткени баягы мурдагылардын катасында туруп, мурдагы эле Акаев, Атамбаев тиги жүргөн адамдар менен жүрүп аткан туруп. Алар дагы болду, бул президентти бузат алар. Алар президентти аңга алып барып салат деп ойлоп атат. Ошон үчүн ошондой адамдарды жанына жолотпош керек, таза болуш керек. Мен ойлойм да. Бул дагы мындай чоң кемчиликтердин бири деп эсептейм да. Биринчиден азыркы бийлик дагы бир эмени чыгарды. Биз камаган эмне, андан көрө алар кусуп койсо, ошол тиешелүү акчаларды төлөп берсе, анан биз аны чыгарып коелу, мамлекет аларды багып атат деген пикир менен чыкты. Булардын дагы чындык жактары бар. Мурда баягы Атамбаевдер канчалаган күн, айдан бери, жылдан бери камалып жатат, бирок бир дагы акчаны төккөн жок да. А бирок азыр бийлик болсо ошо камалгандардан акча төктүрө баштады да. Бул жакшы жагы бар, мунун пайдалуу жактары бар, муну да колдонуш керек. Бирок бизде атайын мыйзамдар да бар да. Бизде кылмыш кодекси боюнча атайын мыйзам бар. Ошол мыйзамдын негизинде мына ал боюнча да мен силерге айтып берейин. Ошол мыйзамдын негизинде кылмыш кодекси боюнча өзүнчө мыйзамдар, мыйзамдын негизинде эгерде кылмыш кылса, ар бир адам акча төгөбү, төкпөбү, сөзсүз түрдө өзлөрү ошол жазаланыш керек. Мына ошол 10-статья кылмыш кодексинин, Кыргыз Республикасынын кылмыш кодексинин 17-жылы 2-февралда кабылган кылмыш кодексинин 10-беренесинде жазылып турат. Ушул кодексте каралган жосумду жасаган адам жазага жана жазык укуктук таасир этүүнүн башка чараларына тартылууга жатат.
жазык жоопкерчилигинен жазадан же аны өтөөдөн бошотууга, ошондой эле жазаны жеңилирээгине алмаштырууга Ушул кодексте каралган учурларда гана жол берилет дейт. Кээ бир гана учурларда жол берилет. А бирок чоң кылмыш ишин жасаган адамдар сөзсүз түрдө мыйзамдын негизинде отуруш керек. Ал кусуп бергени, төгүп бергени башка маселе. Андан тышкары мыйзамдын негизинде жазасын алып 5 жылбы, 10 жылбы, 3 жылбы, 2 жыл отуруш керек. Анан такырларды бошотуп ийсе, адамдарды деле киши өлтүрүп, бирөөлөрдү өлтүрүп салса, бирөөлөрдү зордуктап салса, анан акча төлөп берип эле анан бошонуп кете береби? Анда кандай болот анда? Анда мыйзамды кандай сыйлайт? Ошон үчүн бул дагы азыркы жаңы бийликтин бир чети туура, бир жак жагы, экинчи жагы туура эмес. Анткени мыйзамдын негизинде сөзсүз түрдө кылмыш кылган адам тиешелүү жазасын Конституциянын негизинде, кодекстин негизинде, мыйзамдардын негизинде тиешелүү жазасын өтөп чыгыш керек, отуруп чыгыш керек. 2 жыл, 3 жыл, 10 жылбы, 20 жылбы отуруп чыгыш керек. Анткени андан кийин жаза кылбай калат. Элдин баары түшүнөт, сөзсүз түрдө кылмыш кылсаң, сөзсүз түрдө жазаланат экенсиң деп ойлойт. Мына атайын кылмыш кодексинде жазылып турат. Мыйзамды аткарышыбыз керекпиз.